Жалал Абад шаарында кол өнөрчүлөрдүн республикалык көргөзмөсү өтүп жатат. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган көргөзмөдө жүздөгөн кол өнөрчүлөрдүн миңдеген улуттук уникалдуу эмгектери коюлган. Жалал Абад шаарында Алтын өрөн аталышындагы республикалык фестивалга өлкө аймагынан келген 60га жакын кол өнөрчү уус чеберлер, 40тан ашуун дизайнерлер катышып өздөрүнүн эмгектерин тартуулашты. Алардын катарында Баткенден келген кол өнөрчү Зубайда Ниматова да бар. Ал кол өнөрчүлүк менен жаштайынан баштап бери дегенде 40 жылга жакын убакыттан бери алектенип келет. Буга чейин көчмөндөрдүн 3 оюнуна тең кол эмгеги менен катышкан Зубайда Ниматова бул жолу да фестивалга катышып олтурат. Мен ушул өзүмдүн жасаган кол өнөрчүлүгүм боюнча келдим. Унутулуп бараткан белдемчи жана ат чаптык менен келдим да. Анан азыр карасам жакшы, өтө жакшы. Биздики жалаң ушул курактан жасалган анан белдемчи, ат чаптык, ошол туштук. Бирок негизи өтө жакшы өтүп атат фестивал. Буга окшогон фестивалдан көп болсо экен деп ойлоп турам. Фестивалда оймо түшүрүлгөн, куралып тигилген түрдүү буюмдар, токулган куурчак, сумкалар, тактайдан жасалган комуз, идиштер жана башка түркүн буюмдар коюлган. Саамалыктын максаты эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынын алкагында кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын даңазалоо, кол өнөрчүлүк көркөм искусствону жайылтуу болуп саналат. Алтын өрөн фестивалында сиздердин талантыңыздар менен бир жагынан элдик мурасыбыз кайра жаралып жатса, мына биринчи фестиваль өтүп жатат. Экинчи жагынан элдин улуттук сезимин кайра жаралууга дуушар кылып, элдик кол өнөрчүлүк баягы мурунку ата бабалар кандай барктап, баалап, кадырлап келсе, ошондой даражага жетип калгандыгы абдан чоң кубанарлык көрүнүш. Фестивалга Чаткал районунан келген кол өнөрчү Байыскан Көчөрбаева кийизден түрдүү буюмдарды жана кийимдерди тигет. Ал ушул багытта чакан ишкана ачып, азыркы учурда жаш шакирттерди тарбиялап келет. Мындай фестивалдын болуусу жаш муундарга кол өнөрчүлүктү жана улуттун уңусун улаган баалуулуктарды жайылтууда өбөлгө болоорун айтат. Майрамды мен аябай сонун кубанч менен ушунча бүт Кыргызстандын 7 областынан келип отурат. Бул деген аябай жакшы саамалык. Кудай буйруса аркабыздан дагы ары мен ушундай жаштардын баарын үйрөтөбүз мына. Азыр ушунун баарын үйрөнүшүп алса, бизден кийинкилер да улам улап кетсе, кыргызыбыздын унутулбас мына кийиз деген, чыныгы кийизден жасалгандар, кийиздин жыты эч убакта жок болбосун. Дайыма болсун. Жаштарыбыз уласын, ушуну үйрөнсүн. Ал эми фестивалды көргөн жергиликтүү тургундар ушундай саамалыктардын болушу кол өнөрчүлүктүн өнүгүшүнө жана улуттук баалуулуктардын жайылышына себеп болот дешет. Бул жерде ар кандай кыргыздын улуттук кийимдери, ошону менен көргөзмөлөр уюшулуптур. Анан бул эми республика боюнча экен, министрлердин орун басарлары келиптир. Када салт, улуттук буюмдар, улуттук буюм тайымдардын бүт Кыргызстан боюнча келгени элди аябай кызыктырып атат. Алтын өрөн республикалык фестивалы театралдаштырган көрүнүштөр улуттук кийимдердин мода көргөзмөсү менен коштолду. Фестивалга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Уюштуруу иштерине президенттин облустагы өкүлчүлүгү тарабынан 70 000 сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Бул фестивалды өткөргөнүбүздүн негизги себеби бул кол өнөрчүлүк биздин ушул мамлекеттүүлүктүн белгиси, символу болуп, ушул биздин ата бабаларыбыз колдон келген буюмдарды колдо жасап, ушу элге даңазалоо, ушу биздин эгемендүүлүктүн белгисин элге жайылтуу максатында бүгүн ушундай иш-чара өткөзүп атабыз. Фестивалдын соңунда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан 35 катышуучуга ыраазычылык барактары, облустун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн 20 кол өнөрчүгө дипломдор тапшырылды. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.